медицинадагы негизги десем болот, же болбосо жүрөгү десем болот, кантип врач диагноз коет. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Бүгүн биздин студиябызга тажрыйбалуу врач Алымбаева Анар айымды чакырдык. Саламатсызбы, дагы бир жолу Анар айым. Саламатсыз. Анар айым, чын мен туура айттымбы ушул диагноз коюу негизги депчи? Ооба, өтө туура айттыңыз. Биринчиден мен өзүмдү тааныштырып кетейин, Жапар эже. Мен көп жылдан бери УЗИ дарыгери болуп иштейм. Бүгүнкү темабыз ушу менин күнүмдүк кылып жаткан ишиме өтө чоң байланышы бар экен. Андыктан мени сурашы мүмкүн. Каякта иштейт, кантип тапсак болот деп. Ошондуктан бүгүнкү тема биз үчүн жана көрүүчүлөр үчүн өтө кызыктуу болот деп ишенем. Жакшы, каерде иштейсиз, ошондо айтып коесуңуз? Мен Авиценна клиникасында УЗИ кабинетинде иштейм. Мен билем. Ошон үчүн сиз өзүңүз айтып койсуң деп атам да. Урматтуу көрүүчүлөр, Авиценна клиникасы ушул каналдын негизги демөөрчүсү. Бул канал Авиценна клиникасы мүмкүн эмес болчу. Ошон үчүн Авиценна клиникасынын доктору бизге ушу бүгүн диагнозду кантип коет боюнча айтып берет. Диагнозду кантип коет, ушунун иретин айтып берсеңиз. Ооба, диагноз коюу бул аябай күнүмдүк ар бир врачтын ишинде эң өзөктүү нерсе болуп эсептелет. Анын ичинде бул диагноз коюу боюнча көптөгөн баскычтар бар. Эң биринчиси албетте бет тап келгенде аны карап көрүү, оорунун тарыхын сурамжылап билүү, качан башталган, кандай симптомдор бар, ошол жөнүндө сурамжылоо биздин медицина боюнча айтылганда анамнез деп айтылат. Клинический диагноз деп айтылат. Андан кийинкиси сөзсүз түрдө лабораториялык изилдөөлөр, ошондой эле УЗИ обследование, то есть инструментальный обследованиялар, КТ, томограмма, рентген диагностикасы жана башка ушундай кошумча диагностикалык эрежелерди биз колдонобуз. Диагноз жасоо үчүн, коюу үчүн. Кандай диагноз койсо, ошондой дарыланат да. Ошон үчүн диагноз негизги болот. Албетте. Жапар эже, негизи ушул биз санап кетпедикпи? Мындай түрлөрү бар диагноз коюуда депчи. Сиз деле көп жылдан бери врач болуп иштейсиз. Сиздин көп жылдык тажрыйбаңызда ошо өзүңүздүн башыңызда өткөн могуштуу окуялар болор же пациентиңиз боюнча ушул инструментальный обследованиялардан кандай эсиңизде калган окуялар бар? Ооба, мен деле айтып кетем. Мынакей сиз айткандай ирети менен биринчи келгенде эле сурайт, кандай эмнең ооруп атат. Деле келген киши өзү сурайт да, мен башым ооруп атат, тишим ооруп атат деп айтат. Ошону угуп, анан көрүп, жана тыңшап фонендоскоп менен анан барып теринин өңүн көрүп же ушулордун баарын көрүп турган клинический диагноз коюлат. Же болбосо мен өзүмдүн оюмду жазам, мынандай диагноз деп. Анан барып врач өзүнүн көпчүлүк кезде ушул эле менен диагноз кое албайт да. Сөзсүз кандай тактоо керек, ошол эле лаборатордук, инструменталдыктын түрлөрү көп, сөзсүз. Ошого жараша коюлат да, диагноз. Анан бир анекдотту, эми бул жерде туура эмес болуп калат, бирок бул ачуу чындык дегенде эң так диагнозду каерден коет? Ким, кайсы врач коет? Албетте патолог, анатом. Адам каза болгондо ачып, анан ушул диагнозду, акыркы ушул диагноз коет. Кудай сактасын, биз ошого жеткирбеш үчүн албетте ошого жеткирбеш үчүн көп эле жолу айтып жүрөбүз. Ден соолук биздин эң чоң байлык деп. Оорунун башталышын күтпөй, эң биринчи иретте ар бир биздин жаран профилактикалык иштер менен дайыма байланышта болуш керек. Бир жылда бир сөзсүз түрдө чекаптан өтүп, анын ичинде лабораториялык изилдөөлөр бар.
УЗИ диагностикасы бар, бетапты врачтын кароосу бар, жана ошондой эле дагы дополнительный обследованиялар бар. Ошолорду бир жылда бир өтүп, өзүнүн ден соолугуна ар бир жаран кам көрүшү керек биринчи очередде. Андан кийин эгер ооруп кала турган болсо, сөзсүз түрдө убакыт өткөрбөй, өз убагында врачка кайрылып, диагнозду туура койдуруп, андан дарылоого өтүшү керек да. Мунун ичинде мен күнүмдүк ишимде айтып бере турган болсом, УЗИ кабинетинде эң көп пациенттер көп келет. Анткени УЗИ бул жеткиликтүү, ошондой эле зыяны өтө көп жок изилдөөлөрдүн түрүнө кирет да. Анан УЗИни билбеген негизи адамдар деле жок болуш керек. Азыр УЗИ диагностика биздин көптөгөн областарга, райондорго, айылдарга деле аппараттар коюлуп жатат. Ошондуктан ар бир жаранга айтат элем, өз убагында көрүнүп, өз убагында дарылоону алып, күчө тийбей, көптөгөн осложненияларга жеткирбей, өз ден соолуктарыңарды кам көргүлө деп айтат элем. Сиз мынакей барго сөз деген тиги чымчык учуп кетсе кармай албайсың дегенде, сиз азыр айттыңыз, УЗИ көп деле зыяны жок деп. Демек зыяны барбы? УЗИ зыяны жок. Анткени биз кичинекей баладан баштап чоң ата апаларыбызга чейин карайбыз. Боюндагылардын, мисалы үчүн боюнда бар учурда бул УЗИ диагностика эң диагностикалардын өзөгү десем болот да. УЗИ жок, учетко алган кош бойлуу аялды гинекологдор жөн гана лабораториялык исследование менен, жөн эле учетко алып баягы изилдөө менен дайыма карай албайт. Сөзсүз түрдө параллельно бойдо болгондон баштап төрөгөнгө чейин УЗИ диагностика бул эң өзөгү деп саналат да. Зыяны жок. Бир бойдо болуп төрөгүчө чейин УЗИден 5 же 6 жолу баягы биздин протоколдор боюнча өтсө болот. УЗИде андан башка дагы көптөгөн бейтаптар келет. Кичинекей балдар, чоңдор, эч кандай зыяны жок. В отличие рентгенден жана флюорографиядан күнүмдүк өтүп атышат жанагы медициналык кароолордон. Аларга салыштырмалуу УЗИ диагностика бул зыяны жок, баягы инструменталдык исследованияга кирет да. Демек, УЗИ барын айтыш керек, эч кандай зыяны жок деп. Мен жакында эле бирөөдөн тест катары ушу биз эмеге передачабызга даярданып атканда сурап калдым да жакындарыман. УЗИ кандай деп ойлойсуң? Зыянбы десем, албетте деп айтты да. Анан ошон үчүн сиз да бир жолу тактап айтпадыңызбы? Эч кандай зыяны жок деп. Бул жерде үндүн жардамы менен жасалат. Үндүн жардамы менен баягы сүрөт чыгат. Сүрөт чыгат, ошол боюнча анан баягы диагнозду биз коебуз да. Анда кандай айырмасы бар? Эмне үчүн УЗИ эле жасабай, тиги КТ жасайт, компьютерный томография же рентген жасайт? Эмнеге анда баары эле УЗИге жибере бербейби? Ооба, туура айтасыз барчы. Ооба, УЗИ көп учурда колдонулат, бирок ошол УЗИден көрүнүп жатканда кээ бир бейтаптын диагнозу УЗИнин жардамы менен коюла албай калышы да мүмкүн да. Ошол учурда биз сөзсүз түрдө дополнительный КТга же томограммага, башка рентген исследованияларга жиберебиз. Ошондо гана комплексный обследование өткөндө диагноз туура жана так коюлушу мүмкүн да. Бул дарыгердин өзүнө дагы жана бейтапка дагы туура баягы жолу деп эсептейм да. Кандай деп ушу менде суроо бар. Сиз азыр айттыңыз, УЗИ аппараттары азыр бүт региондордо, бүт райондордо бар. Анан кийин эч кандай зыян жок, баары өтө берет деп. Ал эми сиз иштеп аткан аппараттын айырмасы барбы? Башка, мисалы, башкалардан? Албетте, бул УЗИ аппараттар деле улам жылыга жаңы баягы поколение чыгып, жаңы поколение өсүп чыгып атат. Ошондой эле биздин аппаратта, мен лично иштеген аппарат өтө жакшы көрсөтөт. Визуализациясы, сүрөттүн чыгышы, Резона аппараты Миндрей көрүп жатканда ар бир баягы көрүнүш
мындай тунук жакшы көрсөтөт да. Аппаратка да жараша болот албетте. Эски аппараттар деле бар. Ал жерде ал эски аппаратта иштегендер деле бар биздин коллегалар. Но канчалык аппарат жакшы болсо, баягы диагностикадагы врачка да ошончолук жеңил жана туура болот да. Демек сиз иштеп аткан клиникада, Авиценна клиникасында аппаратыңыз жакшы. Мен эми сиздин аябай кандай десем, скромныйлыгыңызга кошуп кетким келет. Урматтуу көрүүчүлөр, бул кеп аппаратта эле эмес, еще да специалистте. Анар айымга кайсы жактан гана баары издеп келишет. Анткени тажрыйба да бул жерде эң чоң мааниге ээ. Анар айым, анда дәвр жолу айтып кетпейлиби? Ушул УЗИ менен компьютерный томографтын, ана рентген аппараттын айырмасын. Компьютерный томограф эмне кандай, МРТ деген магнитно-резонансный деген кандай? Ооба, мунун баары диагноз коюла турган изилдөөлөргө кирет. Албетте УЗИ боюнча биз айтып кеттик, өтө зыяны жок. Жөн эле үндүн жардамы менен биз баягы монитордон сүрөттү көрүп, ошол боюнча диагноз койгонго аракет кылабыз. Ал эми андан сырткары дополнительный КТ томограмма, например, КТ бул компьютерный томография. Бул көбүнчө жанагы адам денесиндеги сөөктөрдү караганга көбүрөөк жардам берет. Ал эми томограмма болсо, МРТ болсо жумшак баягы клеткаларды послойно, посредственно деп коет, тартып УЗИ диагностикага дополнительный жардам керек болгондо өтсө болот. Ошондой эле рентген да бизде абдан көп колдонулчу баягы текшерүүлөрдүн катарына кирет. Рентгенден УЗИнин айырмасы, ал жерде кичине баягы облучение бар, бирок ар бир адамга, ар бир возрастына жараша ошол облученияны минимальный кылып, туура эсептеп тарта турган программалар менен тартышат биздин коллегалар. Ошондо баарын салыштырып келгенде УЗИ диагностика эң бир жеткиликтүү жана зыянсыз болуп эсептелет да. Эң жакшы. Дагы бизде мындай суроо көп айтышат. Ой, врачка барсаң, баарына жиберет. КТга да жиберет, МРТсине, анализге да жиберет, баарына жиберет. Ушул суроону кандайча жооп бере алат элеңиз? Албетте дарттын да түрлөрү болот да. Жеңили, например, кээ бир дарттарды карап туруп эле баягы клиникский диагноз койгондон кийин УЗИден деле билесиң. Дароо эле ошол эле, например, өттүн таш оорусу, аны УЗИ менен карап билип койсоң болот. Сразу дароо эле диагноз койсоң болот. Жана башка ошондой оорулардын түрлөрүн УЗИ менен только кое турган. Мен сиз менен макул эмесмин, кечирим сурайм. Мына сиз айттыңыз, УЗИден эле ташты көрүп койсо болот деп. Биз эми жараткан ар кимибиз ар кандай да, бирөөнүн ташы көрүнөт, бирөөсүнүкү көрүнбөйт да. Ооба. Эгер ошондой спорный случай болуп калса, УЗИнин баягы диагностикасында так болбой жатса, албетте биз сөзсүз түрдө жанагы кошумча биз айтып жеткен КТ, компьютерный томография, там МРТ, рентген керек болсо, жана ошондой сөзсүз түрдө лабораториялык изилдөөлөргө сөзсүз түрдө байтапты жиберебиз. Бул баягы кандай десем, бул эң биринчи очередь баягы бетаптын болуп жаткан оорусунун туура диагноз коюлушунун кереги бизге биринчи очередде ошол керек да. Анткени канчалык туура диагностика болсо, андан ары дарылоосу ошончолук туура болот, биздин бейтаптын сакайып кетиши дагы тезирээк болот деп эсептейбиз да. Бул жерден мына азыр айттык түрлөрүнө, клинический диагноз, анан лабораториялык, андан кийин инструменталдык деп ошо дагы эле ошого кайрылгым келет да. Бир пациентке баарына тең ушул назначение береби врач же тандаппы? Албетте тандап. Дарттын түрүнө жараша да. Ооба. Дарттын түрүнө жараша. Мисалы, сизге боюна бар келингел дейли. Анын бир кандайдыр бир көйгөйү бар экен. Ошону эмнеден баштайбыз? Ошол өзүнүн анын даттануусуна жараша, ал эмнеге даттанып атат? Мисалы, эмне беспокоить этип атат? Мисалы,
ичим ооруп атат деп келишет кээ бирөө. Ичим ооруп атат, түн ичинде уктай албай чыктым, ылдый тартып атат деп келишет. Көбүнчө учурда бул албетте бул учурда сөзсүз түрдө УЗИге жиберишет. УЗИден биз ичинде баланын баягы ал акыбалын, жүрөгүнүн согушун, матканын тонусу барбы жокпу, срокко жараша туура өсүп атабы, түйүлдүк, ошолорду карайбыз да. Анан дополнительный анализдерди, общий анализ мочи, крови, ошолорду обязательно врач карап, анан дальше уже леченияга жиберет. Сөзсүз лабораториялык анализдерге жиберет, канчалык ошо түйүлдүк өрчүшүнө мүмкүнчүлүк бар, же кандайдыр бир жетишсиздик барбы, тоскоолдуктар жокпу, ошолорду гормондорго жиберет. Ошон үчүн айткыбыз келет, как врач катары биз врач жөндөн жөн эле баарына жибербейт деп. Ооба, туура айтасыз. Мындай келет да кээ бир пациенттер. Мени карап туруп эле диагноз коюп эле сразу лечение жазып берип койбойсузбу? Ооба. Менин убактым жок. Мен аябай шашып келдим. Мен жумуштан суранып келдим. Ушунча эле убактым бар дейт да. Же болбосо бир жака тойдо отурганда айтышат. Ой, менин биягым кычышып атат. Мен дерматолог врачмын да, ошон үчүн айтам. Мен кычышып атат, карап берчи дейт. Анан мен айтам, анда чечиңгин деп барайт ошол жерден эле. Чындыгында бул баягы ошентип койсок сонун эле болмок. Бат эле болуп. Бирок ар бир этап түшүнүш керек. Бул диагноз коюу эң баягы важный нерсе, потому что биз кандай туура диагноз койсок, лечение ошондой туура кетет, и сакайып кетүүсү бат болот да. Ошондуктан ошондой этаптарга да айткым келет эле, кайрылып кетким келет эле. Убакытты бөлүп ден соолук үчүн ошол изилдөөлөрдөн өтүп, туура диагностика такталып, андан лечение алсаңар, ар дайым ден соолугуңарга туура кам көргөн болор элеңер да. Кээ бирде болот мындай, биздин коллегалар пациенттин эмне дейт эле, чөнтөгүн аябпы же ора кылбайын деппи карап туруп, эчтеке эмес, эчтеке болбойт деп. Ал пациент барып туруп анан инфаркт болуп калат. Ошон үчүн толугу менен анализдерди өткөрүш керек. Бир жылда бир жолу текшерилип коюш керек. Жакында бир пациент келиптир. Менин тиги өтүм ооруп атат деп. Өтү ашказан ооруп атат деп. Көрсө аныкы прединфарктный состояние, даже инфаркт болуптур. Ошо көрдүңөрбү, ушундай бир неоднозначный симптомдор болуп калышы мүмкүн да. Биз ойлобогон бир дарттынчы. Ошондуктан ошо комплексный обследование эси керек болсо, аны эринбей эле убакытты бөлүп, өзүңөрдөн өзүңөр каражатты аябай бөлүп эле туура диагностика кылганга баарыбыз тең чогулап аракет кылышыбыз керек да. Ошондо биз максатыбызга жеткен болобуз да. Дагы бир суроо, мына бирки компьютерный томографка барсамбы же МРТга барсамбы деп сурап атышат. Ушуга кандайча жооп беришсек болот? Эми экөөнүн тең өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрү бар, сөзсүз түрдө. Анан дартка жараша болот, баягы предварительный диагноз деп коебуз, ошого жараша болот. Анан ошону көрүп лечение кылып жаткан врач өзү туура тандап, биринчи муну өткөнүңүз туура деп кеңеш бериши мүмкүн да. Дартка жараша, адамдын баягы акыбалына да жараша болот да. Жана ошондой эле менде жакында бир случай болду, парача ошону айтып бергим келип турат азыр. Биз эмне үчүн бир жылда бир чекап өткөлү, сөзсүз өзүңөрдүн ден соолугуңарды кам көргүлө дейбиз. Бул жөнөкөй нерсе угулган менен, бирок аябай важный нерсе экен да. Мен ушунча жыл иштеп жүрүп, ошонун важныйлыгын да бир жолу мындай ынандым да, жакын арадачы. Жумушта отурсам, бир жаш кыз келди, 26 эле жашта экен. Эч жери оорубайт, эч кандай симптом болгон эмес. Ушул жакын арада турмушка чыгам деп, өзү жакшынакай институт бүтүп иштеп жаткан кыз экен. Анан жөн эле жуунуп атып эле, жөн эле колума катуу бир нерсе урунду дейт да, көкүрөк тушунан. Эч бир боль жок, эч кандай эчтеке беспокой. Просто случайно эле ошо кол менен байкап калдым дейт. Анан бир мындай уплотнение байкап эле, анан ошо корккондон сразу чуркап УЗИге келиптир да. Анан УЗИ исследование өткөрсөм, чындыгында чоң бир шишикти таптым да. Баягы эмеси боюнча, эластичность боюнча, УЗИнин баягы картиналары боюнча, доплер боюнча чындыгында шишик чоң шишик экен. Жана ошондой эле мындай өтүшүп кеткен шишик окшоду да, менин карап жатканда.
Эми мен муну эмне деп айткым келет, ошо бир жылда бир өтүп тургула деген ошо ар бир адамдын өзүнүн турмушунда бир закону болсо. Анткени эми ойлойсуң жапжаш кыз каяктан шишик болот. Жашоосу жаңы эле башталбаса дейсиң. Азыркы тапта негизи биздин оорулар мындай адамдын возрастын эле карабай калды десем болот да. Андай шишиктер биз мурун жаңы иштеп жатканда жашы өтүп кеткен апаларда, эжелерде болчу эле. Азыр болсо ошол шишик оорулары, ошол эле онкологический заболеваниялар аябай жашарып баштады. Ошондуктан кар болобу, жаш болобу бир жылда бир ушундай текшерүүлөрдөн өтүп, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, эгер аял ден соолугу чың болсо, анын балдары, үй бүлөсү чың болот. А үй бүлө чың болсо, бүт биздин баягы коом чың болот, ден соолугу чың. А коом чың, ден соолугу чың болсо, биздин өлкөбүз мындай ден соолукта күчтүү болмок да. Ошондуктан ушул бир жылда бир өтүп калган азыр чекап деген аябай доступный болуп калды көп эле жерлерде, центрлерде. Ошол эле учурда биздин центрде деле чекапты абдан сонун кылышат. Бүт бир күндө баарын келип бүтүрүп кетсе болот. Анын ичинде бүт исследованиялар бар, осмотр врача бар, анализдер бар. Просто ошо бир күнгө өзүңөр убактыңарды бөлүп, ошо бир жылда бир өтүп койсоңор, өзүңөр үчүн чоң бир иш кылган болмоксуңар деп айтат элем да. Эң сонун. Мен сиз ушуну айтсаңыз бир окуяны эстеп кеттим. Жакында ошо жаш кандай десем, эмне дейт эле, күйөөгө тиген аттыр да. Күйөөгө тиген аттыр, анан жигитине чекап подарка кылыптыр. Ооба. Чекап подарка кылса, ал жигит кол бошой жүр, анан бир күн эстеп, бул жарабай калат да, баасы мындай экен деп барып анализ тапшырса, вирусный гепатит С чыгыптыр да. Анан кызга айтыптыр, сага рахмат, сен болбосоң мен цирроз болуп жүрүп калмак экенмин депчи, өчүп кеттим экен депчи. Ооба, туура айтасыз Чапарайжан. Анткени кээ бир оорулар мына чындыгында аябай эле медицина боюнча караганда аябай мындай грозный оорулар да, бирок ошолор мындай эч кандай симптом билбейт. Адамдар как обычно жашап жүрө беришет да. Ушундай случайный бир осмотрдан же обследованиядан анан билинип калат да. Ошондуктан ошо жана бир жылда бир өтүп туруу бул аябай зарыл деп мен дагы ошо эсептейт элем да. Көпчүлүк айтат, эмнеге барам врачка, эч жерим оорубаса. Ооба. Ушу оорубай туруп барыш керек, Ооба, туптура айтасыз. чейин барыш керек. Туптура айтасыз. Ошо айтабыз да биз. Бир жылда өтүп кой. Даже өзүмдүн айылдан келген туугандарыма айтам да, бир жылда бир өтүп койгула. Ооруганды күтпөгүлө десем, мен эч жерим оорубайт. Мен эмнеге бармак элем? Эч жерим оорубайт, давлением деле жакшы деп коюшат да. Бирок ооба, ошо туура айтып атат. Бирок жанагындай оорулар жөнүндө алардын маалыматы аз да. Анан аябай катуу ооруп калганда гана, ой ушинтип оорудум, мени көрүнүшүм керек, мени көрсөт деп келгенде өтө өкүнүчтүү болосуң да. Ошондуктан баягы профилактика бул аябай чындыгында эле бир мындай орусча айтканда бир золотая правило да, биздин ден соолук үчүн кам көрүүбүздөчү. Ушинтип айтат элем. Мен аябай өкүндүрөт да ошо ден соолугунун арзан баалаганычы көпчүлүгү. Андан көрө барып алтын алайлы, тойго барайлы, кийим алайлы же кашын, көзүн, оозун жасатканы ошол аябай өкүндүрөт мени. Ошол эле менен машинени оңдотоюн дейт. Мисалы үчүн машинени деле бир жылда бир сөзсүз түрдө биз алып барабыз. Кой жүрбөй калса эмне болот бул машина? Жумушум жүрбөй калат, оокатым жүрбөй калат, бара албай калам, тияк барам. А бул ден соолукту эң акыркы ушу орунга коюп коебуз да. А самом деле ден соолук болбосо ишим деле болбойт, максаттарың да ишке ашпайт. Ошон үчүн ушул аябай важный нерсе да, чындыгында аны мен ошо бир көрөрмандарга ушундай айтат элем. Ден соолук эң чоң байлык биз үчүн. Ошондуктан өз убагында көрүнүп, өз убагында текшерүүдөн өтүп турсаңыздар деп. Ооба, жана айтылат го жашоодо миң көйгөй чын деле толтурат да, тияк барыш керек, муну жасаш керек. Ооруп калсаң эчтеке кереги жок болуп. Бир эле көйгөй болуп калат ошо. Ошондой болуп калат экен да. Ман тилекке каршы биздин туугандар, кыргыздар, жакында бир ортопед врач айтпады. Жалаң ушу биздин кыргыздар дейт. Башка улуттар өзгөчө эртерээк келет дейт. Жарабай калганда, буту баспай калганда келет дейт. Жардам берип койду. Ортопед врач айтты. Буту баспай,
баягы тизеси уже жарабай калганда 3-стадия болгондо келет дейт. Анан мен айткым келет, бул ортопед деле эмес, баардык специалисттерде. Ошол эле невропатолог, Кудай сактасын, инсульттан, көпчүлүк инсульттан каза болуп атпайбы, жапжаш эле. Ошол эртерээк текшерилип, эметсе. Анан бирдеке болсо эле айтышат, кымбат деп. Мен ошондо айтат элем, ден соолугуң кымбатпы же кандай депчи. Чын эле мындай профилактика аябай кандай десем, ошол эле гимнастика, ошол эле жүрүү күнүгө жөө басуу, же болбосо бир кандай бир спорт менен алектенүү күнүгө бир эле күн кылып анан таштап койбой, күнүгө өзүбүздүн жашообузда правила кылган, бул дагы бир чоң нерсе да биздин жашообузда, ден соолугубуз үчүн. Мисалы, оорулуу келип айтат, менин тиги башым ооруп атат деп. Ошондо эмнеден баштайт элеңиз? Сиз врач катары, УЗИ эмес, жалпы эле врач катары. Албетте, давлениясын өлчөп көрүш керек, бетаптын. Анализ, кан анализин караш керек, анемия жок бекенби. Жана ошондой эле мен невропатологду кеңеш берет элем. Анткени баягы улам убакыт өткөн сайын, биздин возраст өткөн сайын көбүнчө учурда ушул баягы кыймылдабагандыктан, бул сосудтардын ичкерип кеткендигинен ошондон кислород жетпей баш мээге, ошондон да баш оорулар көп кездешет да. Ушуларды сунуштамакмын. Анан ошондой эле Жакын калды, кечирим сурайм. Верно, алса, так. Айтам, мен кечирим сурайм. Ошондой эле эгер керек болсо, ошо баш мээни деле инструменталдык исследованиялар бар, электроэнцефалография дейт. Ошолордон өткөнгө сунуштамакмын. Кыскасы, бул жерде дагы көрдүңүзбү, жөн эле бир карап, баягы бетаптын даттануусун угуп эле клиниктик диагноз менен чектелип калбай, баягы комплекстүү подход кылган туура деп эсептейт элем да. Сизге кошумча айтып кетким келет, дагы мен кандай кылат элем? Албетте, сиздей эле биринчи сурап, качантан бери ооруйт, мүмкүн чарчап эле ооруп калгандыр, же көптөн бери ооруйбу деп чарчап эле ооруп калгандар келбейт бизге, врачтарга. Анан сиз айткандай ошо электроэнцефалограмма же болбосо аябай катуу көптөн бери ооруп атса, МРТ, ошого анан кийин анализдерге жашына жараша, эгерде улуураак болуп муундагы болсо, анда жанагы баардык триглицериттер, жүрөк, кан тамыр ооруларына ошонун баарына текшерип этет элем. Андан тышкары жанагы ЭКГ дагы эметип, давлениясы мүмкүн бийик болсо ошого текшерип, же болбосо толук инструменталдык, анан лаборатордук ушул бүтүн изилдейт элек. Ошон үчүн дагы бир жолу биздин пациенттерибизге айткыбыз келет, врачка келгенде толугу менен изилденип кетсе жакшы. Туура да, туура жолу да. Сиз өзүңүз, жеке өзүңүз жашооңузда ушундай инструментальный исследованиялардан өткөндө кандай бир моменттер болду эле? Мен ушу жылдын башында башка бирөөлөргө чекап текшерил деп айтып бербей, өзүм биринчи өтөйүн деп эндоскопия, жана ашказанымды текшерттим, анан кийин УЗИ жасадым. Сиз өзүңүз ички органдардын баарын УЗИ жасадыңыз, андан тышкары мына эки кан тамырлардын баарын УЗИ жасады ал өзүнчө. Дагы эмнелерди өттүм? Гинекологдон өттүм, гинекологдон анализди тапшырып, боорумдун, бөйрөгүмдүн анализдерин тапшырдым. Эми полный бир чекап өттүм да. Ошондо мен ойлодум, бир жылда бир жолу мен бир-эки тойго барбай койсом, ошол акчанын ошо кетет деп, ден соолугума же бир ден соолук биринчи байлык чынында. Анан өзүм башыман өткөн окуямды айтып берейинчи. Мындан бир 3-4 жыл мурда эми ооруну кайдан деп айтыш кыйын экен да. Бирок албетте мен деле эл сыяктуу эле кафеге барам, тойго барам, үйдөнбү. Бир жолу бир боорум ооруганын байкадым да. Боорум тушу. Меники холецистит болуп атат окшойт. Багы ошол катуу ооруп баштады.
Анан кийин обезболивающий иштим, жана ношпан иштим, жардам бербей койду 2-3 күнгө чейин. Анан кийин 2-3 күн эмес, 1 күн, 1-2 күн ошойт. 3-чү күнү Авиценна клиникасына бардым, ошол күнү как раз бир практикант иштеп атыптыр. Ал жөн эле үйрөнгөн отурдум дейт. Анан кийин тиги ошого туш келип калдым да, анан мен көрүп көрөйүнчү деп не дейт экен деп карасам, чын эле менин тиги боорумда кисталар бар экен. Ал айтты, аябай чоң кисталар экен деди. Анан болуп турганда киста десе, мен аябай оюм бар, удургоп, жаман болуп, эмне болгон киста. Биринчи эле ойлойсуң да рак депчи. Анан компьютерный томографта айтты, бул киста, мындай болот, эчтеке болбойт деп. Анализдердин баарын тапшырдым. Анан кийин, муну менен жүрө берсеңиз болот деп айтып калды. Анан биздин өлкөдө эң кыйын деген, эми мен өзүм врач болгондон кийин ооруп баштаганда аяка бардым, республиканский больницага. Гепатолог дегендерге барсам, алар дагы снимокты карап, жакшы эле бул киста, муну менен жүрсөңүз болот, эчтеке болбойт дешти. Мен ушу менен эмне үчүн айткым келет да, диагноз коюу кээ бирде өтө эле кыйындыкка турат. Кээ бирде оңой эле коюлуп калат диагноз, кээ бирде тигинде жасайсың, мунда жасайсың, адам деген ар кандай да эмеси менен. Анан ушундай катуу оорута баштады. Башка жерден дагы УЗИ жасаттым, башка жерден КТ жасаттым. Анан бир жерден эле ушу мүмкүн эхинококкоз деген болушу мүмкүн деди. А башкалар жок, андай жок деп мындай тура башты. Анан уже чыдабай калдым ооруганда, анан айттым ал тиги врачка, атын жөнүн айтпай эле коеюн, аны бүт республика баары тааныйт. Ошо республиканский больницадан операция жасалды. Жасагын дедим. Мен чыдай албай калдым дедим. Анан ал врач менден сурады даже, вы уверены деп. А мен айттым, да, уверен, жасаңыз депчи. Анан боорумду ачып канда ошондой эхинококкоздун эмеси чыкпады. Көрсө, чынында эле тамашалап айтып коюшат го, врачтардыкы өзгөчө болот деп. Меники бир өзгөчө экен да. Ошондо анан кийин дагы бир жолу өзүмдүн практикаман, өзүмдүн жашоомон билдим да, диагноз коюу оңой эмес. Анткени адам жараткан ушу адамды ар кандайча жараткан. Анан кээ бирлер айтат, бул жаман врач, бул тиги жаман клиника, андан эмес. Адам өзүнүн өзгөчөлүгүнөн. Ошон үчүн диагноз коюуда пациент өзү да жардам берип, врач дагы анан бардык түр обследованияны өтүш керек экен. Дагы ушул боюнча кандай кызыктуу окуялар болду эле сизде? Менин эсимде бир пациент келди, дерматолог врач көзү менен коет көбүнчө диагнозду, ушундай депчи. Анан мен псориаз деген диагноз коюлду, клинический диагноз депчи. Бирок эмнегедир ошо псориазга бир көмөн болуп атты да, эмнегедир баягы классикалык псориазга караганда башкача болуп атты. Ошондо эстеп, жашын эстеп, качан пайда болгонун эстеп, анан дагы оорунун тарыхын, ошонун баарын сурап атып, жана жугуштуу ооруларга анализге жибердик. Ошол сифилис деген ооруга. Ошондо аныкы ошол эми бир жаш эле аял экен, 25-лердеги чагымда сифилис диагноз коюлду. Бирок ошондо бул жерде эме болот да, 2 диагноз, кээ бирде 2-3 диагноз коет врач. Не деп коет, кошумча негизги оору, анан дагы депчи. Ошондо бул жерден жана аялдын псориазды түрткү болгон, бул сифилис оорусу болгон да, как триггерный фактор болгон. Ошондо мынакей эгерде лаборатордук изилдөөгө жибербесек, албетте ал билинбей калмак дагы, жана скрытый периодко өтүп кетмек. Эми биздин врачебный ошибка деген болот сөзсүз. Анткени биз кадимки эле адамбыз, биз дагы ошибаться этебиз. Бирок ошо ошибкалар болбошу үчүн
сөзсүз жанагы лаборатордук, инструменталдын да түрлөрү бар да. Ошондой Ошолордун баарына таянып туруп анан барып диагноз коюлат эмеспи. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, мынакей азыркы биздин бүгүнкү маегибизден дагы бир жолу бир чечим кылсаңыздар болот. Диагноз коюу врачка оңойлукка турбайт. Кээ бирде оңой коюлат, кээ бирде көпчүлүк баягы этаптардан өткөндөн кийин гана диагноз коюуга болот. Ошон үчүн биринчи байлык ден соолугуңузду сактаңыз, жылына текшерилип көрүнүп туруңуз. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук.